төкүнчөнү карачы тигинин жасап аткан иши дебей биз өзүбүздүн жасаган иш менен далилдешибиз керек да. Себептен ар бир балага сөзсүз түрдө атасы, апасы, уулбу, кызбы ушул бир кандайдыр бир деңгээлде лидер, кумир тутат да өзүнүн ата энесин. Мисалы үчүн менде деле ошол нерсе болду. Менин эсимде биз бала кезде мисалы үчүн биздин үй бүлөдө деле бир чыр-чатак болгондо, бирок атамдын акылдуулугу, апамдын көңүл ушундай болсо керек. Бир да жолу баягы урушмак түгүл, баягы кыйкырышып, биздин үйдө сөгүнбөйт да. Атам сөгүнгөн жок. Атам тамеки тарткан жок. Атам арак ичкен жок. Демек мен дагы ошол өзүмө калыптандым да ошол нерселерди көрүп. Атам апама жакшы мамиле кылды. Апам мисалы үчүн атамдын аты Токтогул. Апам бир да жолу Токтогул деп айта элек да. Ошол бул бири-бирине болгон ошо сыйыбы, урматыбы, атаңар, атаң менен кеңеш деп турат да. Анан ошо баланын эң туура тарбиясы алуусу бул атанын көрсөткөн өз жасаган иштери, анан апанын айткан акыл кептери. Ошол кийин өзү үй бүлө курганда да ушул бекемделишине себеп боло турган нерсе да. Анан менимче ошол атанын сөзү акылдын көзү деп коет эмеспи кыргызда. Сиз 11 бир туугансыз. Ошол айтып атпайсызбы? Атам ушул нерселерди мен такыр көргөн жокмун депчи. Анан сиздин бир туугандарыңыз деле ушул жаман адаттардан алысызбы? Эми дээрлик бардыгы эле мен билишимче тамеки тартышпайт. Ичкиликтен алысыраак. Анан эгер баягы бала кезде дагы кичине тентектик кылып кое турган болсо, айылдагылардын да көпчүлүгү баягы үлгүлүү үй бүлө катары, "Эй, сен кимдин баласы экениңди билесиңби?" деп. Бизде да мектепте баягы тентектик болгон да. Классташтар менен чогуу сабактан качып кеткен учурлар болгон. Же бир башка бейбаштык, майда бейбаштык кылган учурлар болгондон ошол уят карганда сөзсүз түрдө мени деле, менин инилерим деле ошентип айтышат да. "Эй, сен кимдин баласы экениңди билесиңби сен?" Атам андай деле баягы ден соолугуна байланыштуу кийин иштебей калды, бирок баягы өзүнүн баягы жүрүм турум менен, өзүнүн баягы элге кылган мамилеси, ишеними менен жакшы абройдогу адам да. Анан ошондон улам ошо мугалимдер дагы көпчүлүгү айтар эле. Ошол эң уят карган сөз ошол эле, "Сен кимдин баласы экениңди билесиңби?" деген сөз жерге кагып ийгендей болчу эле да мен үчүн. Жакшы, сиз айтсаңыз эсиме келип атат. Ериск университетинин окумуштуулары изилдөө жүргүзүшүп, канча миң үй бүлөнү алып көрүшүптүр. Анан ошол үй бүлөнүн арасында балдар дейт, көчөдө көрүп аткан ошол классташтары менен же болбосо бир кинодон эпизоддор жана башка оюндардын арасында ушундай нерселерден азыраак таасирленет экен, үйдө болгон нерсени көбүрөөк таасирленип, ошону жазашат экен да, автоматтык түрдө. Көмүскө аң сезимдин астында бул калып калган нерсе экен. Анан сөзсүз түрдө ата энеси мисалы тамеки чегип атса, же болбосо бир баңгизат колдонуп атса, бул ата энем, менин эң жакын адамым бул нерсени кылып атат деп автоматтык түрдө алар да кыла берет экен да ошол нерсени. Анан өмүрүнүн аягына чейин башында кайсы жолго салынса, андан бурулуп кетпейт экен. Мына ушул нерсени да унутпашыбыз керек экен. Сиз айтсаңыз, мен да кошумчалагым келип кетти. Анда Сыймык агамдын да колунда комуз бар. Бир бизге ырдап бербейсизби? Жакшы болот. Өткөндө Окей радиосуна келгенде башка комуз менен келдиңиз. Менде бир 3-4 комуз бар. Бул ошо жаңы комуздардын катарында, белек болуп келген комуздардын катарында Эркин деген ушул Кеминдик агабыз бар. Ошонун аманат бир 3 комуз берди эле. Элмирбек Раматлык тирүү кезинде бир комуз белек кылам деп айттым эле. Ошол аманатка жетпей калдым. Сен тапшырып коесуңбу? Сага да бир комуз берейин. Элмирбектин ошо балдарына өзүң аяш ата болуп жүрөсүң, анан кийин ошо комузду сен тапшыр. Анан бир шакиртине, анан бирөөсүн өзүң ал деп анан ошо 3 комуз берди эле. Ошо бирөөсүнүн Элмирдин улуу баласына Эруланга, анан бирөөсүн ошо шакирти Азамат Болгонбаевга бергем.
анан бул комуз эми баягы жаңы болгондуктан көбүрөөк чертилиш керек да. Ошондо ачылат. Анан ошо акыркы убакта ушул комузду бассам турсам ушуну алып жүрөм. Эми комуз канча көбүрөөк чертилсе, баягы суутулган күлүктөй болуп табана келип баштайт да улам. Азыр эми ден соолуктан кымбат эч нерсе жок болуп атат окшойт. Баардык адам баласына ушул керек нерсе ден соолук болуп атат. Анда ошо ден соолук деген чыгарманы аткарып берейин. Ар адамда жараласын ден соолук, асыл байлык алтын болуп кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен талай экен ден соолук, бакыт экен талай экен ден соолук. Ойлоп сыздап кетти кабыргам, башкаларга сөз айта албай жашырам. Алтын тажы кийгизейин башыма, ден соолугум орун алчы жанымдан, ден соолугум орун алчы жанымдан. Ар адамда жараласын ден соолук, асыл байлык алтын болуп кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен талай экен ден соолук, бакыт экен талай экен ден соолук, талай экен ден соолук. Баракелди. Сыйбык ага, сизде ушул өткөндө бирөө концерт берип, мындан бир 2 жыл мурунго, анан концертине алгандай киши толбой калып, анан бир стресске баткан бир байкап калдым эле. Сизди осы угуп келем, ушул Кыргызстанды кытырып жезелерге ушу концерт бергенде 10 киши болсо деле ошол тикеден тик туруп, аларды урматтап сыйлагандан кийин ырдап бересиз депчи. Ушул нерсени кылууга сизге эмне түрткү берет, эмне мындай жардамга келет дейм да. Эми мен улуттук филармонияда иштедим да. Анан ошондо эстебез аталар, мага тууганбай аталар көбүрөөк таасир берди да. Алардын ошо бир адам болсо деле, эми бир адам 10 адам деген болбойт дечи, бирок баягы ошо эл азыраак болуп калган учурда дагы сөзсүз түрдө менде деле болгон мурда. Азыраак киши койбой кээ бир жерге киши адам аз экен деп барбай калган учурлар болгон да. Ошол нерселерге албетте өкүнөсүң. Кээде баягы шартка байланыштуу жолдон машина аргандай болот, жетпей бузулуп калган учурлар болуп жетпей каласың. Анан баягы адамдар ишеним менен күтөт да. Концерт келет. Адамдардын ишенимин иритүү деген ушул да. 1-3-4 жол болду. Ушул ашууда бир калып кеттим, Талас Манас деген айылына жетпей. Ушунчалык баягы уюштуруучуларыбызды да аябай неме болуп, алар баягы терезеден качып, ушундай болгон учурлар болгон экен. Анан ошондон кийин өзүмө неме кылдым дагы. Кийин бир жерге концерт койгондо барсам, адам азыраак келип калды. Ушунчалык эме менен
Дагы бир жолу Барскондо концерт берейин десем, бир адамдардын таасири менен барбай калдым да. Концерт уюштулуп калган эмес, ошо Барскон деген айылга. Анан эл чынында абдан көп топ толуптур. Барышка такыр мүмкүнчүлүк болбой калды. Анан ошол менен барбай калдык дагы, жете албай калдык. Анан кийинкиге коебуз деп анан концерт уюштуруп, анан өзүм да эртерээк барып турсам, бир кичинекей кыз келиптир да. Анан сыймак аба дейт мага келип. Анан о деп айтсам, энем сурап атат, сизди келеби деп, келе берейинби деп сурап атат деп да. Баягы билип кел деп жибериптир да. Ушунчалык мен өзүмө бир неме болдум да, күнөөлүү сездим да. Бирок чынында жерде афиша илип койгондон сөзсүз түрдө менин күнөөм бар, бирок Кудай алдында мен чынында күнөөм жок да ал жерде. Барбай калганымачы. Өзүм баягы неме болуп, көпкөндүктөн улам барбай койгон эмесмин чынында. Анан эми караган адамдар дагы ошо канча Барскон өзү чоң айыл да, кошуна айылдардан келишкен экен. Анан абдан уялдым да ошондочу. Анан ошондо эл толуп толгон жок, бирок кечирим сурап концерт берип, анан ошондон кийин кээ бир жерде баягы киши адам ас болуп калса дагы концерт койгонго өзүмдү тарбияладым. Бул эми менин улуулардан алган нускам десем болот. Ар бир адам күйөрманды ушундай сыйлаш керек деп айтышкан да алар. Атай айтчу экен, атай атабыз. Элден айланайын, эл болбосо сайдын таштарда мак белек депчи. Анан жакында эле ушул чыгармачылык сапар менен Тоң жергесине барсак, ошо бир жерде 20 түтүн эл бар экен да. Айылдык статус да жок дейт бизде дейт. Анан бизге ушундай концерт коюп берсең 20 эле түтүнбүз дейт. Анан макул дедим. Күндүз сыртта концерт бердик, кечки башка айылда концерт бердик. Фейсбуктан ошол концертте. Ошо 20 түтүндө бир 40-50 адам да. Эшикти алып ушунчалык бир жаанда чабаттı. Жамгыр да төгүп кирди. Кеткеси жок. Кичинекей бир эшиктин алдындагы жамгырдан калкалоочу немеси ошол жерге отуруп, кемпирлер да, апалар да бир чын жүрөгү менен концерт угуп отурганын көрүп, анан өзүм топтогу балдарга да айттым да, мына көрдүңөрбү? Адам кеп санында эмес. Ар бир адамдын өзүнүн ишеними болот. Эгер ошол ишенимден кеткен кезде, анда адам сахнадан да кетиш керек. Элдин ишениминде болбой калган кезде. Себептигинде сага бизге ушунчалык бир ишеним менен суранып, улуулар дагы биз аз элебиз, бирок концерт коюп бере аласыңарбы деген ошо ишенимге иритпеш керек десем, бардыгы ушул балдар да кубаттады да. Эми бул улуулардан алган нуска деп кетпедимби? Ошолорду өзүбүздөн кийинкилерге сөзсүз түрдө үйрөтүп, жаңылышып аткан балдарга айта жүрүш керек да. Анан сөзсүз эле баягы жалаң эле мен аншлаг менен концерт коем, анан мен мындай жерге концерт койбойм деш, бул анда өнөр адамы катары баягы кечирилгис кылмыш болуп эсептелет да, күнөө болупчу. Туура айтасыз. Өткөндө Познер примадонна Алла Пугачевадан интервью алып атат да. Анан экөө отуруп мындай дейт. Алла Пугачева айтып атат Познерге: шоу бизнес деген бизде жок дейт. Орусияда. Мына шоу бизнес Америкада бар. Биз выживать этип атабыз дейт да. А бизде кандай? Анда бизде шоу бизнес жокпу? Бизде чынында шоу бизнес жок эсе. Бизде өнөр бар, өнөр дүйнөсү. Биз ата бабалар салып кеткен чыйыр бар, өнөр деген дүйнө. Көпчүлүк айтат эмеспи? Биздин шоу бизнес кир чөйрө. Анан мен айтам да, ошолордун айткандардын көпчүлүгү өздөрү деле азыр башпа калбай жүрөт. Ошо өнөр дүйнөсүнө кайрадан. Бул өнөр дүйнөсү эң таза, ата бабалар калтырып кеткен бизге мурас катары сезишибиз керек да. Анан биз артисттер бизге боло берет. Биз мындай кылсак боло берет. Сахнанын өзүнүн сыйлоо этикасы бар да. Ал сен сыртта концерт коюп атасыңбы, башка жерде концерт коюп атасыңбы, сөзсүз түрдө эл сени телевизордон кандай көрсө, ошондой көргүсү келет да. Анан мен айттым, мындай эле кийинип турда беребиз да дейт балдарчы. Эч кандай андай болбойт. Мына мен өзүм баш болуп кийинем. Эл кандай көрсө ошондой кабыл алыш керек. Ошол биринчиден өнөргө болгон сый, экинчиден ошол сени көрүп отурган элге болгон урмат болуш керек.
Анан чынында бизде Американын деңгээлиндегидей жада калса Орусиянын деңгээлиндегидей шоу жок. Эми Орусиянын ырчысы бизде шоу жок деп атса, мен Пугачеванын сөзүн буга чейин да уккам, бизде шоу жок дегенчи. Анан биз эми жалпы дүйнөлүк түшүнүк боюнча эле шоу бизнес деп атпайлыбы? Ооба. Бирок чынында бизде биздин өнөр дүйнөсүндө шоу жок да. Бизнес кылабыз деген аракеттер бар. Ошондон өнөрдөн мындан эмнени айткым келет. Мага ушул ини карындаштардан ыр жазып бербейсизби деп суранып калышат да. Анан кандай темада ырдагың келет дейм да. Эмне темада десем, тойго ылайыктуу болсо дейт. Мен сылык эле баш тартам мындай нерсени. Түшүндүргөнгө аракет кылам. Өнөр эч качан баягы тойго ылайыктуу деп билинбейт. Сен эң биринчи адамдын аң сезимине, жүрөгүнө кирип, баягы аң сезимине бир талкуулай турган бир неме ташташың керек. Үрөндү адамдын аң сезими үрөн боло турган болсо, ошону бир тамырына суу жеткирип, ошонун өнүшүнө аракет кылышың керек. Эгер аны жасай албасаң, анда тойчу бул сөзсүз эле барып ошол жерден ырдап тойдун эсине бир 2000 сом же $100 алып кетиш максат эмес. Ошонун ырдын дагы ошону ырдагандан кийин, ошол акчасын да алгандан кийин, ой абдан сондурду. Могурунун мазмуну мындай экен деген пикирде кала турган болсо, андай ырларды укпайт да дейт тойлордо. Андар да дейт. Анан эме ошол жеңил желпи жагына көбүнчө катышып, казактардан которушуп, башка ырчылардын ырларынан которушуп, сөз чүргөй салып эле кээ бирлер ушундай кылып атышпайбы, аракет кылып атышат. Муну бизнес деп койсо болот да. Ал эми андан эч кандай шоу көрө албайбыз. Биз азыр эми аракет кылып көргөнүн кичине каражат которушуп бир концерттерде аракет кылабыз. Шоуга окшоштургангачы. Бирок ал эми шоунун бир бучкагына деле тең келбейт болуш керек деп ойлойм да. Сырттагы ошо дүйнөлүк шоуларга алып карагандачы. Ооба. Эми сахнадагы ачкиси жок 3D концерттерди көргөндө мен Лас-Вегаста өзүм күбө болуп ушул нерсени. Анан шоу бизнес дегенди ошондой айттырбай калдым да өзүм. Ал шоуларды көргөндөн сахна ушундай турган сахна оодарылып келип туруп жар болуп, жарды элестеткен да. Мен андай шоуго дүйнө жүзү боюнча ошол концертти койгонго артисттер жылы бою заявка беришет экен да, биздин программаны көрүлө. Ошол бир эле программа коюлат экен, бирок ар бир дүйнө жүзүнүн артисттери түрдүү өздөрүнүн фантазиясына ылайыкташтырып, ошол сценарийден чыкпай неме кылышат экен. Анан эми баягы музыкага тилдин кереги жок дейт го. Анан ошону көрүп олтуруп, чынындагы анан Европадан да, Берлинден да бир жакшы концерт көрдүк. Булардын эми группалары шоу бар жерде сөзсүз түрдө кызыгуу болот экен да. Бизнес ошондон башталат да. Анан биз шоубузун алып салып эле бизнес кылабыз деп эле бир көйнөк тиктирип, анан экир жаздырып алсак эле бул жөн эле баягы жашоо үчүн күрөш деп коюш керек да, бизнес деп айтканга болбойт го. Туура айтасың. Ошол нерсе болуп атат. Сиз да айтып атпайсызбы, ушул шоу чөйрөсүндөгүлөр боло берет деп, өздөрүнүн эми мына бүгүнкү күндө ушул кыргыздын каада салтына туура келбеген ар кандай бир батыш дейбизби, иш кылса кайсы жактын бир жагымсыз нерсесин ушу Кыргызстанга алып келгенге аракет кылып атышат. Эми өзүбүз деле көрдүк. Анан аябай талкууга түштүк. Бир тарабы туура десе, бир тарабы туура эмес деп чыкты. Анан эми бул жерде айтайын дегеним, бүгүнкү күндө ушул шоу чөйрөсү, могу кийинки муундар, келе жаткандар негизи эле ушул чыгармачылыкты, өнөр, сахнаны сыйлоо, ушул жагынан бир кандай кылып бир туура жолго салса болот сиздин оюңуз боюнча? Кыргыз эми негизи Түгөлбай агабыз айткандай Кудай сүйгөн калк экен да. Улам бир туура эмес нерселерди аң сезимибизге киргизейин дейт, бирок болбой эле кайрадан ошо комузубузду шартылдатып жеткен, кылгыяктуу ойногон. Негизи кылгыякка андай деле баягы күйөрмандык кылган адамдар жок кызы да. Бирок ошону таап, изилдеп, өздөрү үйрөнүп, анан аны заманбапташтырып, ушундай бир адамдарга бир жагымдуу, угумдуу кылып
аракет кылып атканы бул жаштардын мыктылыгы, көсөмдүгү десем болот да. Мисалы үчүн ушул Лоос комусту деле, Кылгыякты деле азыркы бир компьютердеги жанагындай музыкаларга кошуп, аранжировкага кошуп жасап атканы улуттук немелерде. Анан алардын мыктылыгы деп айтсак болот да. Бизде чынында эми кандай деп айтсак болот, батыштын немесин алып келгенге аябай аракет кылышат көпчүлүгү. Негедир биздин баалуулуктарыбызды жоготконгобу, ошого каражат жумшагыбыз келишеби? Себеп дегенде көпчүлүк немелерди карап көрсөң, көп өнүккөн өлкөлөрдө эч нерсеси жок да. Тарыхый мурастары, баалуулуктары өздөрүнүн. Швейцарияда бир үйдө конок болуп атсак, ошо Казгуда казак университетинде, мамлекеттик университетинде сабак берген немис профессор бар экен. Түркчө, казакча абдан жакшы сүйлөйт экен. Скөлгө болгом дейт. 5 бармакты 5 кол менен жеш керек. Силер эмне кашык вилка менен жеп атасыңар деп бизге сынайтты. Анан ошол адам айтат, кыргызды мен ушунчалык көптөн бери байкап жүрөм дейт. Көп түрк тилдүү адамдарды, улуттарды дейт да. Анан ушул жака окуп кеткен кыргыз балдарды менен баарлашам дейт. Европадагы балдар менен, казактар менен да баарлашам дейт. Сен эмне кыласың мындан кийин деп айтам дейт. Анан сөзсүз түрдө алар айтат дейт. Мен мекениме барып, ушу үйрөнгөн нерсенин баардыгын мекенимдин өнүгүшүнө салым кошом деп айтат дейт. Ошол эле маалда үйүнөн каражат албай дейт. Сабагына да жетишип, анан бир кичинекей бир 3-4 сааттык жумуш алып, аякта да иштеп, акча да тап дейт. Анан байкасам, көпчүлүгү үйүнө да акча салат экен дейт. Казак жигиттерде байлардын балдары окшот дейт, тескерисинче андай эмес дейт. Алар ата энесинен акча күчөт дейт. Анан ушуну карап отуруп мен мындай бүтүмгө келдим дейт да. Мына мен азыр 74-төмүн деп айтты ошол киши. 2016-жылы болгон окуя да бул. Мен бул нерсени көрбөйм, бирок силер көргөндө балким ошондо ушул аксакал туура айткан экен деп бир эстеп коерсуңар. Кыргыз бир ушундай бир оомат келген учур болот дейт кыргыздарга дейт. Себеп дегенде мен өсүп келаткан жаштарыңарды көрүп отуруп, силерде ичиңерден иритип башка нерсеге батыштын, башканын маданиятын сиңириш өтө эле кыйын экен дейт. Силер ушул жактан үйрөнүп барганыңарда өзүңөрдүн каада салтыңар, нарк насилиңерди аралаштырып, кийинки бир ушундай муун келет дейт. Бир мунун жемиши бир 20-30 жылдан кийин болот деп айтты, балким 40 жыл дейт. Ашып кетсе 50 жыл деп айтты. Ошондо Европадагылардын баардыгы кыргыздарга барып суктанып, ошол жерден бир нерсе үйрөнгөнгө аракет кылышат дейт. Себеп дегенде бизде азыр баалуулук жок дейт. Баардыгын ата бабалар куруп койгон дейт. Баардык нерсеге жетишкенбиз дейт. Баардык жанагы роботтошкон, компьютерлештирилген баардыгы. Жаштарыбыз эмне үчүн баңгеликке берилип атат, бир жыныстуулар үйлөнүп атат дейт. Ошонун кесепетинен эч нерсеге кызыгуу жок болгондуктан, биздин көргөзөр мурастарыбыз жок болгондуктан, ушул нерсе кайталанып атат окшойт бизде дейт да. Силерде тескерисинче маанасыңар бар дейт. Комустун өзүнүн философиясы канча дейт. Ушуну анан мен абдан дене дүркүрөгөн, ал туткуч бар эле жанында. Дене дүркүрөгөн бир ушундай бир немеде болдум да, ошол кишини айтып берип, мен өнүккөн өлкөдө баягы жашап аткандай, ошол өнүккөн өлкөнүн адамы ошо кыргызды кичинекей бир мамлекетибизге ушундай баа берип атканы бир чоң кубаныч болот экен да. Өзүнүн улуту? Немес экен өзү. Анан ошо Швейцарияда жашаган немес, ошо кыргыздардын кошунасы болгондуктан Искен деген ушул ноокаттык ветеринария илими боюнча доктор мыкты жигит ошо үйүндө коноктоп, анан дагы бир биздин карым катнаш кылып жүргөн байкебиз бар. Кечинде конокко чыгарып койдум деп, анан ошол чогуу отурдук да. Анан бул бизде аябай чынында кубанычка берет. Муну мен эмне айткым келет? Биз эгер өзүбүздүн ушул нарк насилибизди, каада салтыбызды, ушул улуттук аспаптарыбызды жоготпосок, ошонун оңгусунда эми сөзсүз эле жалалаган ушуну муңканып эле чертип эле күйдүм чок деп отура бере дебейбиз. Анын өзүнүн угармандары бар, мисалы үчүн. Болгону ошону улуттук колориттен тайбай, кыргыздын музыкасы экенин билиндирип, ырдай турган болсок,
анда биздин ошо өнөргө кошкон салымыбыз болот. Англис акцент менен ырдап атышат. Аны англичандар укпайт. Орусча акцент менен ырдашат. Орустар укпайт, мисалы, орустардын өздөрүнүн ырчылары. Дүйнөбүздүн башка мен кыйын деген англис тилде ырдаган ырчылар ошо кыргызча эле, нукура эле өзүбүздүн немебиз менен. Мисалы үчүн Димаш кандай деңгээлге жеткирип атат азыр казактарды. Анан эгер ошондой немеде алып чыга турган болсо, биз башка улуттун тилинде, башка улуттун баягы өнөр дүйнөсүн менен өзүбүз да тааныла албайбыз, өлкөнү да тааныта албайбыз да. Биз өзүбүздүн нукура кыргыздын үнү, кыргыздын өңү, кыргыздын жүзү, кыргыздын музыкасы менен адамдар таң калтырабыз. Жакшы. Келип калган смстерди карайлы. Салам, кандай Сымык байке, жашоо маңызын ырдап бериңизчи деп быйтыкчасы менен экен угарманыбыз. Жашоо маңызын ырдап бериңизчи деп билдирүүсүн келтирип, жана жалгыз тамды ырдап берсе болобу? Куш келипсиз Окей радиосуна дейт. Саламатсызбы Сымык байке, саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Сизге чоң рахмат. Тоң районуна четинде айылында барып кеткенсиз. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайм деп бетиңизден 5 өптүр. Рахмат чоң. Жакшы. Анан ырдап берсинчи деген сураныштар болуптур. Анан жашоо маңызы ырыңызды дагы бизде уккандар, жакшы көргөндөр көп. Анан YouTube каналыңызда буга дагы жакшы комментарийлер болуптур. Жаңы эле карап чыктым. Урматтуу армандар, угуп жатканыңыз үй бөлүк Окей радиосу. Бизде Сыймык Бейшекеев агабыз менен маектешип атабыз. Сиз дагы кошулуп, биз менен биргеликте болуңуз. Кондиционер жакшы эле. Балалыкка жетелеген чыгарма сөз түрдө бул ырдаганда ырдап аткан мага дагы, угуп аткан угарманга да бир жан дүйнөсүнө кандайдыр бир жагымдуу жылмайуу пайда болот да. Ошол кандайдыр ошол ырдалып бүткөн бир 2,5-3 мүнөттүн ичинде өзүнүн балалыгына кайрылган сезим болот. Себептен ар бир баланын башынан өткөн экен бул. Жалгыздан деп суранып кетиптир, ошону ырдап берейин да. Толук кез жайдын ысыгы аптап, күн кирди айылды караңгы каптап, ышкырык күлкү шаңдыр менен боз балдар жүрөт эй көчөнү таптап. Айыл этегинде жалгыздан турат, шардык кыз келген көңүлдү бурат. Кантип чакырып таанышсам экен, канткенде билип ал сезимин туят. Демейде комсо көрүнсө алтам, айлызга берет бөтөнчө бир шаң. Жылдыздар батып торгоюн салат, чыкпайт шардык кыз эй атат жагы таң. Айыл этегинде жалгыздан турат, шардык кыз келген эй көңүлдү бурат. Кантип чакырып таанышсам экен, тайнеси билбесин билсе ал уят. Бири бизден тымызын кызгана беребиз,
Абирок эчкимибиz таныша элекпиz ышкырык салып өйдөлдү юлам канткенде чакырып гүлүмдү сунам айыл этегинде жалгыздан турат шардык кыз келген эй көңүлдү бурат кантип чакырып таанышсам экен тайнеси билбесин билсе ал уят айыл этегинде жалгыздан турат ай көңүлдү бурат ой жалгыздан турат Баракелде. Күнүңүзгө береке. деген Жакшы. чыгарма. Тиги биз бала кезге кайтып келсек деп айтат элем. Неге дегенде азыркы учурда сиздин бала кездеги азыркы бала кезди салыштырып мындай эмнелерди көрөсүз, эмнелерди, кайсы нерселерди мындай ойлонуп ушу бала кездегидей болсо экен деп, же балким балаңызга ошол нерсени үйрөтөсүзбү, биз бала кезде мындай элек, азыр мындай кылабыз деп, балким ошол бала кездеги учур менен балаңызды тарбиялайсызбы деген суроону узатып Эми ал убакка салып тарбиялаш чынында кыйыныраак. Эми себеп дегенде азыр баардык нерсе коом башкача болуп калды. Замандын агымы бизди өзүнүн шарданына салып алып, бизди кошо агызып баратат да, өзүнүн агымы менен. Анан баардыгы телефон болуп калды, компьютер болуп калды. Биз үшүгөнүбүзгө кайыр болуп, кыштын күнү көк мыштын болуп жылгаяк дей берлек. Эми азыр деле кыштын күнү жылгаякка чыгышат балдар. Бул жагынан бизге окшош болсо дагы кичине эми шарттары бар да алардын. Биз негизи үшүгөндү билчү эмес окшойбуз да. Дарактардын эң кыйшыйып өскөн бутагын кесип алып, ошондон хоккейге клюшка жасайт элек. Жана кроваттын раскладушканын немесин ара менен кесип алып, ал жайында керек болобу, керек эмеспи? Аны эч ойлонбойт элек. Палатканын бир алюминий темирлери болор эле. Казыктары. Ошонун баардыгын кураттым да мен негизинче. Ошонун баардыгын жанчып, кезип, баш жагына таякты сайып алып, анан өзүм эле жасабай башка балдарды ойнош керек да. Команда болуш керек. Мен негизи өзү хоккейист болгондо аябай жактырар элем. Анан бутубузга болсоңуз сизге жарашат эле. Бизде эми ал убакта чынында неме болбоду да. Шарт болбоду ал убакта. Ал Бишкекте деле андай жок окшойт го ошол маалда. Анан негизи аябай легендарный СССРдын Макаров, Фетисовдордун убагында күйөрмандык кылып калдык да. Анан ошолордой болуп дагы ойногондо аябай өзүмчө бир кыялданат элем да. Анан баягы бири-бирин бортко такап, бортко сүрүп чыгарып, ушундай кылып ойнойбуз деп. Ал убакта решеткалар менен тосулар эле огороддор. Канча адамдын решеткасын кулаттык борт кылабыз деп. Көчөгө түнү менен суу төкчү элек, чүкө ойночу элек көбүнчө. Мен балама бир тулуп 100дөн ашык чүкө кылып бердим. Бирок кызыкпады. Бүгүнкү күндө телефон көйгөй болуп атат. Сиздин балаңыз телефонду кандай алат? Телефондо чеги бар, телефондо. Эми колдорунда телефон бар да, сөзсүз түрдө. Анан баягы өзүң деле ошол телефонго аралашып отурганда "Эй, телефон кармаба" деп айта албайт экенсиң. Анан бирок ошондо дагы пайдалуу нерселерди көргүлө, бир нерсе үйрөнгүлө, жөн эле карап отура бербей. Ошол эми тил жагына кичине баламдын ынтызарлыгы бар. Ошол азыр ошо француз тилине эме кылып атат. Өзү жакшы көрөт. Англис тилин Кудай буйрса жакшы англисче, кичи уулумду айтып атам да. Анан эми чоңоюп калды да. 25ке чыгып калды. Анан кыз кишиге болсо баягы
мен кыздардын азыркы ойноп аткан курчактарын көрүп мен корком кээде. Кантип коркпой десе бар ушуну таң калам да. Ушунчалык баягы мультфильм каармандары турбайбы көбүнчө ушундай болуп бул түшкө кирчи деп го деп эмес муну жусонун атады бул жөнүңүзчү деп анан ошо балдарымдын баардыгын кыргыз мектепте окутуп кыргызча тарбияладым. Шаарда чоңойсок дагы чоңоюшса дагы айылга барышат. Чоң ата чоң энесине айылдын чиркейине таланышат, жардам беришет жумуштарына, чаңын аралашат. Балдарга мындай кандай мамиледесиң? Ачууңуз тез келеби же ушундай учурлар болду беле? Эми ачуу келген, эгер туура эмес иш кылса сөзсүз түрдө ачуу келген учурлар болот. Менен жазалайсызбы? Бирок эми кол тийгизип чаап дегендей мындай кылбайм. Бирок катуураак сесленте турган сөздөр болот. Бул эми андай кылбасак анда бала өзүнүн бала экенин сезиш керек да. Эмне үчүн кол тийип чаппайсыз? Ата-энеңиз сондай сизди кол тийип чаппагандыктан Эми жок, мен мага кол тийген эмес деп айтпайм, мен деле мага деле кол тийген. Негедир эми баягы мен көбүнчө ушул нерсени неме кылам да, баягы сөздүн күчү жетпегенге таяктын да күчү жетпейт деген кайсы бир акылман сөз бар эмеспи? Биз мектепте ушул лозунг илинип турчу эле да. Сөздүн күчү жетпегенге таяктын да күчү жетпейт деп, бирок мугалимдер аябай сабачсыз биздин ошону жазып алып, ошол лозунгду алдына тургузуп алып. Жакшы. Эми кээде өтө баягы чоң балама болгон колум тийген учурлар. Мектепте өтө баягы кичине туура эмес нерсе жасап атат дегенди уккандаймын. Бирок анығына жетсем менин балам күнөөлүү эмес болуп чыкканда ошондон уялып калгам. Өз негизи бир нерсени билип, анығына жетип, анализдеп алып анан кийин апендиде болуп эле бар кумура менен сууга барып келчи деп атам. Баласын башка бир чыгып аткан да сындырбай кел кумураны депчи. Анан эмне сындырып элек кой, эмне сабап атасың, чабап атасың. Сындырганда эми сабап эмне керек депчи. Алдын ала. Жакшы, эми карамабызда саналуу нөттөр бар экен. Анан сизге да ийгилик каалайбыз, келип калган смстерди карасам. Ассаламу алейкум, Канат Сыймык мырза, чыгармачылыгы ийгилик үчүн, ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Ар дайым эл сыймыгы болуп, аман эсен жүрө бериңиз деп билдирсең калтырып. Рахмат, чоң рахмат. Сыймык байке, куш келипсиз, кандайсыз деп ырдап бериңиз деп билдирсең калтырыптыр. Жакшы. Анда биз болсо бул саатында көчөгөсүн жаап экенбиз. Анан сизге болсо мен да ден соолук каалайм. Рахмат. Эми чынында эшиктеги ысыктан бул силердин студияга салкынга киргендиктенби убакыт бател өтүп кеткендей болду. Буюрса аманчылык болсо бир кененирээк. Негизи биз 2 сааттык кылыш керек экен эфирлерди. Кенен ырдап, кайсырды десе угармандар менен баарлашып. Маек кызыктуу болсо ушундай 1 саат бател өтүп кетет экен да. Жакшы, сизге болсо мен ден соолук каалайм. Рахмат. Албетте ошо элдин сыймыгы болуп баягы айтып коет экен, бир адамды көрүп биз мүнөздөмө беребиз дейт да, ал жакшы адам депчи. Ошо жакшы адам деле күн сайын ошо жакшы нерсесин кармап туруш керек дейт да, күн сайын ошону коротпой. Анан сөзсүз түрдө сизди сүйгөн, сиз сүйгөн адамдардын курчоосуна дайыма болуңуз, бар болуңуз, дайым буюрса дагы ушундай сонун ырларыңыз Окей радиосунан жаңырып турсун. Рахмат, сиздерге дагы ыраазычылык билдирем. Ден соолук, аманчылык болсун. Ошол такай эл кызматында болуп, эл менен биздин ортобузга дайым көпүрө болуп, ар дайым ушул бири-бирибизге элдин бизге болгон, биздин элге болгон ишенимибизди бекемдей бериңиздер. Ийгилик, аманчылык, жакшылык болсун.